Салам урматтуу достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Кениянын кофесин көрсөтүп бермекчимин. Мынакей бул Кениянын кофеси. Ичинде мындай 12 штук болот. Азыр ушул кандай ичилет мен сиздерге айтып берем. Бул жеринде кагазын сыйрысак, ачабыз дагы, андан кийин кошсок болот. Муздак сууга 1 стакан муздак суу. Кааласаңыздар муз салып алып, ошол муздун үстүнө дагы суу куюп туруп, ушул кофени кошуп, жана буга сүт кошуп, өзүңүздөр каалагандай кылып ичсеңиздер болот. Биз көбүнчө ысык кайнак сууга кофе салып ичип көнүп калганбыз да, негизи элечи. Ал эми бул болсо муздак кофе. Муздак кофени мен Атомиге келип билип жатам, муздак кофе дагы болот экен. Бул Кения өлкөсүндө кеңири таркалган премиум класстагы өтө жогорку сапаттагы кофе болуп эсептелет. Мен азыр муну сиздерге бирисин жөнөкөй эле, бирисин мороженый менен ичип көрсөтүп бермекчимин. Мынакей менин мороженейим, бул азыр эрийин деп атат. Ушуну мен азыр бул жака саламын. Көп эле саламын мен. Мынакей. Биз мороженый менен салып ичсек дагы болот, сүт кошуп ичсек дагы болот. Айтор бул муз дагы ичилгендиктен азыркы кезде жайдын күнү муну ичкен аябай сонун болот. Аябай сонун болот. Бардыгыңыздарга мен ушуну сунуш кылмакчымын. Бардыгыңыздар алып ичип көрүңүздөр. Бул Кениянын кофеси жогорку сортто болгондуктан булар тоодо өстүрүлөт. Тоодо өскөндүктөн бул деген баягындай фермерлердин колу менен келгендиктен фермерлер менен компания келишим түзүп на экспорттолот бул. Через Атоми сатылат. Атоми компаниясынан сиз алып ичкендигиңиз үчүн сизге пиви түшөт. Ал пиви сизге акча болуп чыгат. Бул кофени биз көбүнчө жаздын күндөрү ичсек болот, себеби бул муздак түрүндө ичилет. Суу сап келгенде ичсеңиз болот, муздак сууга кошуп же музга кошуп. Анан муну холодильникке салып койсоңуз көпкө чейин тура берет, эч нерсе болбойт. Даамы дагы аябай жакшы. Ушул бир упаковкасы 1800 рубль, сомго 2100-2200 сом болуп калат. Бунун даамы апельсин даамданган, жыпар-жыт даамданган аябай жакшы болгондуктан бардыгыңыздарга жагат деген ойдомун. Боюнда барлар жаш балдар муну баягындай карап туруп ичиш керек да, бирок калгандары бардыгы иче берсе болот. Бул арабика робуста кофеси, арабика жана робуста. Андан кийин бул кофе түшүмүн ноябрь, декабрь айларында берет экен. Баягы Кениялык кофе фермерлери, фермалары финка деп аталат экен дагы. Андан кийин бул ошол тоолордо жайгашкандыктан таза, натуральный таза өсүмдүккө кирет экен да. Андан кийин бул кофе 40 мг экен, но ичинде 40 мг 12 штук болот. Андан булардын деген кандай десем, куурулганда, кофени кууруганда сыртынан эле эмес, ичинен да кууруйт экен да, ошондой бир жөндөмдөрү бар экен. Мен бул кофени баарыңыздарга сунуш кылам. Азыр ичебиз. Өтө сонун. Мынакей. Эми мунусун ичип көрөбүз. Мороженый менен муздак, анан аябай сонун даамдуу экен. Аралаштырып жиберсек, андан дагы сонун болуп калат. Мен ойлойм, эгерде буга сүт кошо турган болсок, муздак сууга музду кошо турган болсок, аябай жакшы болот. Сиздердин суусап келгенде суусуңуздарды басат. Баарыңыздарга ушуну сунуш кыламын. Көбүнчө мына ачкарын ичсе дагы жакшы экен.
өтүндө бөйрөгүндө ташы барлар ачкан эсе дагы болот экен.